Устаз биздин айылда ысырапкерчилик өтө күч алган. Жылдык, кыркылык жана башка ушул сыяктуу нерселер. Устаз, эгер бир үй бирөөдө бир адам каза болсо, деги эле 1 жылдык өмүрүбүз Россия жергесинде өтүп жатат. Андан соң жылы болсо, ал үчүн 1 жылдык өмүрүбүз өтүп жатат. Ал жерге келген адамдардын курсагы ансыз да тоет. Бирок биздин эң кымбат баалуу убактыбызды, өмүрүбүздү ким ойлойт? Biz бул жакта болбогон 30-40 миң айлыкка иштейбиз. Иштеген айлыгыбыздын жарымы тойлорго кетет. Жашоодо той, чыгаша, эл эмне дейт деп гана өтүп кете беребизби? Биздин бул жакта өткөн өмүрүбүз, ден соолугубуз тууралуу ким ойлойт? Устаз ушул тууралуу жеткирүүңүздү суранам дейт. Чындап эле ушундай. Аерде мусулман эмес өлкөдө тишинин кирин соруп жүргөндөрүбүз дагы бар. Анап келген акчасын тойго жумшабастан мал салгылып, жер алып, үй салып, ошо балдар бутка турсун деп бир бизнес кылып берсек, балдарга жакшы го. 10 жыл иштеп келет, десе, Аллаху акбар эчтеке жок, кулакты мурун катыгып отуруп беребиз колду мисалы үчүн. Ошон үчүн балдар даяш керек. Аер суук жер, намаз окуганда көрдүңөрбү? Айда жок, кыбла тарапка өтүп кетип окуп атабыз деп атат да. Ошон үчүн той топурга башка кетиргенде этият кылып, ошол балдардын тыйынын топтоп берип, балдар силердин көзүңөр барда путунда туруп ала турган болсоңор, анан каарыганда жардам берет силерге. Ал келет, сен жеп бүткөнсүң, сен каарыйсың, ал да карыйт, анан титеш отура бересиң, эчтеке жок мынтип эле. Келеле нары бери чуркап жатар жаман үйдө. Ошо урматтуу бир туугандар, балдарды кор кылбаш керек.